Албетте чечилүү жолу бул бардык жаштарга, жалпы эле коомубузга бир идеология керек. Бир багытта карап, бардыгыбыздын багытыбыз, максатыбыз бир боло турган болсо, бул акырындык менен келип, дароо эле чечилип калбайт, бирок акырындык менен келип, ынтымакка келебизби деген ой бар да. Азыр мына өзүңүз да көрөсүз, мына интернетте, телелерде жүрбөйбү, баягы биздин мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, баягы аксакал кишилер кээде ушул баягы мындай ынтымакты баягы ынтымакка чакырбай, наоборот, тескерисинче баягы ажырым түзүп, жаштарга, элге мындай терс өөлгө түзүп атат. Ошондой мисалы аксакалдарга эмне дейт элеңиз? Андай аксакалдарга, андай ошондой ажырым жаратып аткан жарандарга албетте бул туура эмес. Конечно, ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн коомунун кызыкчылыгы үчүн, же болбосо жанагындай бир жеке кызыкчылыктар үчүн элди бөлүп жарбаш керек. Азыр бизде мисалы үчүн ынтымактын жоктугунун дагы бир нерсеси, мисалы үчүн мына бу жерден айтып атпайсыңарбы, түндүк менен түштүк бөлүнөбүз депчи. Туурабы Мирлан байке? Мына мисалы үчүн азыр кээ бир учурларда мына араңарда ата-энеңер кээ бирлер айтышы мүмкүн да, ай балам, сен деген таластан болосуң же көлдөн болосуң, оштон алба, аяк алыс, аякты салты башка депчи, мисалы үчүнчү, аны бөлөт, туурабы? Сен айтат, тиги оштогулар айтат, айланайын, кокуй нарынан алалы көрбү, алар Кытай. Алар менен биз такыр сүйлөшө албайбыз деп, мисалы үчүнчү. Тиги жерде уже ынтымактын көрдүңөрбү, ошентип эле элди экиге бөлүп атат да. Мына мисалы үчүн сенин араңарда деле бар ошондойлорчу, мисалы үчүн, жок депчи. Койчу ал оштуга, койчу ал нарындык деп монтип жүрөсүңөр да, мисалы үчүн. Туурабы? Же туура эмеспи, мисалы үчүн? Туурабы? Туура болсо, значит, силер деле ошентип бөлүнүп атыпсыңар анда. Мына башыңарды эки макул болуп атасыңар. Молодцы, анда ынтымак бизде аябай өркүндөп атыптыр. Азаматсыңар. Анда жаштардын оюну калында. Мына устаз сиз айткандай эле, дунгандарды мисал келтирбедиңизби? Идеологиясы күчтүү депчи, ал идеологиясы жок эле жашап атышат деп. Алардын жашынан, алардын ата-энеси мындай тарбиялайт да, дин жаатында көбүрөөк сабаттуу болушат алар. Бизге караганда алардын мен мисал алсам, бир дунган досторум бар, алар 2 жашынан дин жагынан окуп уже жетишкен да бизге чейин эле. Ал азыркы учурда мындай арабча грамматиканы же арабча бир нерсени Куранды которуп мындай маанилерин биле алышат да. Алар мындай дин жагынан сабаттуураак. Демек, динда таасир берет экен да, ушул жаштар кандай ушул ойго? Сен атың ким? Абдуразак. Абдуразак айткан ойго кошуласыңарбы? Ошондо биз оңолобузбу? Иә. Ким мындай далилдүү айтып берет? Балким мынакей дунган досторун салыштырып атпайбы? Мисалы мындай да, анда өнүкпөй калышы мүмкүн да. Үйдө оппозиция жок болсо, анда өнүкпөйсүң. Аялың сен менен мушташып туруш керек. Балдарың сен менен урушуп туруш керек. Ана ошондо өнүгөсүң да. Мына азыр демократиядан ошол да. Өнүгүш үчүн оппозиция болушу. Даже партиялар, мисалы, жогорку кеңеште сөзсүз түрдө оппозиционный партия болуш керек. Ошондо өнүгөсүң дейт да, биягын чукулап, катасын табып, интернетке чыгарып турса, анан өнүгөт экенбиз да. Ушул ой туурабы, урматтуу жаштар? Оппозициясы жок деле өнүксөк болобу? Ошондо ынтымак жакшыраак болобу балким? Ушул Абдуразак айтып кеткендей эле, эме дин жактан оңолсок болот деген бул туура. Себеби дин жактан ата-энелерибиз жакшы жеткиликтүү кылып жана жакшы тарбиялап эме кылып, бардык нерселерди түшүндүрүп эме кылсак өнүгөбүз. Ата-энебиз сыйлайбыз, бири-бирибизди сыйлап, ошондо бири-бирибизге сый урмат пайда болуп, ошондо өнүгөбүз. Мен ушул оюн туура деп эме кылам да. Менин оюм ушундай. Рахмат, рахмат. Келе жаштар, эми буюрса, убактыбыз азайып баратат, ошондуктан бул тараптан барбы кыздар? Кел. Саламатсыздарбы агай? Бул агайдын дагы бир маселесин көтөрө кетейин. Бул биз азыр цивилизацияга жеттик дейт да агайчы. Туура агай, бул цивилизацияга азыр жеттик, технология өнүктү, ушундай даражага жетип турабыз. Бирок ушул агайдын маселеси бул илгерки элдердин бул ушунчалык техника жок, илгерки элдерде ушунчалык техника жок, бирок мээси күчтүү иштеп, ошол элдердин ошондой ынтымагы, ошондой бири-бири менен ажырагыс ынтымагы болгон дейбиз да. Ошол ушундай технология жок. Азыркы учурда ушул технология өнүктү, ушундай интернет деген нерселер чыкты. Ошонун таасиринен да балдар жана жаштарыбыз мындай бузулуп баратат деген ойда. Илгерки мисалы сиз азыр мен өзүм Баткенден болом. Ат баштан кыз аласыңбы?
Жок эми аты Иә, аял аласың ат башыдан? ат башыдан эми ата энем ал деп ушундай үгүт берсе алам. Ата өзүң албайсың. Бербесечи. Атак өзүм эми ата энемдин макулдугу менен Ат башын ак кузун сүйүп калсаң, кыршаң кетип, мээң токтой атса, тормозун кармай атсам эмне аласың? эми ата энем менен кеңешүүгө аракет кылам. Ат энең алба деп атат. Сен сүйүп калдың. Сөзүнөн чыкпайм, албайм да. Жооп ушундай экен, Бактагай. Ушул дагы Анда сүйүү эмне болот? Сүйүү жок болобу? ошол Сүйүү, ынтымак. Көп нерсе ушул баягы сүйүү деген 5 тамга дарылуу жаштарга деп ошодон башталат дейт го. ошол айтпадым, ошол ата энем менен кеңештирип макул кылууга аракет Ат энең болбой атат да. Азыр эме Темирлан азыр сүйүүдө деле ынтымак болбой калган азыр. Эмнеге? Азыр Жармагүлдүн 7 жигити бар. Жармабектин 20 кызы бар. Каякта ынтымак сүйүүдө деле. Мындайбы жаштар? Мында илгери сүйүү үчүн өлүп берчиле да, жанын берчиле. Жанагы Канат менен Заринадай болуп. Азыркы мындай барбы? Ошол кыз үчүн, бала үчүн мындай ынтымак бекем деле Заринага тарынып азыр өлө алган. ошол туура айтасыз, азыркы оюңузга кошулам. Себеби илгерки элде ушундай сиз айткан сүйүү күчтүү болгон да. Сүйүү күчтүү болгон ошол ажыра Баяман. Баяманда болгон балдар бөлүп атат да, мына түндүк менен түштүктү көрдүңөрбү мына, өзүңөр угуп атасыңар, Ушундай болгон балдар бөлүп атат да, албайм мен. Сүйүп атса да ата энеси айтып атса албайт экен да, значитчи. Мына уже ынтымактын жоктугу ушундан. Жок, зато ата энеси менен ынтымак да. Жок, ата энеси айтып атат, ата энеси да бөлүп атат да агай. Жок, азыр мындай бул ат башынан ала алса, анда атасы менен оппозиция болот. Ооба. Келин экөө качат анда атасынан. Анан мына үйдө ынтымак жок. Ошол туура айтасыз агай, ошол мен ошол ата энемдин чегинен чыгып алсам, бул ортодо үй бүлөдө ынтымак жоголот да. Баяман, сенчи неме коркпой эле ат баштан ала бер. Анткени мына 2017 жол ачылып атат, жакын болуп калды. Тез эле келип кетесиңер. Бу дагы Кудай бурса ушул мамлекетибизди мына ынтымакка чакырган жакшы жолдордон ачылып атат. Демек, ат баштанбы, көлдөнбү коркпой эле ала бергиле. Келгиле жигиттер, кыздар. Келгиле. Саламатсыздарбы? Бул ынтымак дегенге кайрылып кетсем, бул ынтымак деген азыркы кезде куюп койгон сементтей бул ынтымакты катуу кармашыбыз керек да. Бирок андай болбой калды. Себеби бул азыркы мезгилде бул ынтымак кандайдыр бир назик гүлдөй болуп калды да. Кичине эле шамал болсо, ошол гүлдүн жалбырактарын учуруп кетет. Эмне үчүн мен бул мисалды айтып кетип жатам? Бул мисал себеби ушул досуң менен болгон ынтымакты, кандайдыр бир тааныштарың менен болгон ынтымакты, ошол ынтымагыңды сен акчага деле сатып кетип жатасың да азыркы мезгилдечи. Биз ушул мезгилде кете турган болсок, бул ошол ынтымакты жоготуп коебуз да бара-барачы. Бул ынтымак эмнеден башталат? Бул биринчи биз могу кичине эле мисал келтирсем, бул окуу жайга келгенде, могу окуу жайда баардык студенттерди биз кандайдыр бир туугандарыбыз, алыскы туугандарыбыз деп билишибиз керек. Ал эми ошондой эле биз өзүбүздүн группага киргенде ал өзүбүздүн бир туугандарыбыз деп эсептешибиз керек да. Ошону биз ынтымакты күчөтсөк, бул ынтымак бара-бара күчөйт. Сүйлөшкөн кызың барбы? Жок. Жокпу? Такыр сүйлөшүп көрөлөсүңбү? Жок. Сен бир партияга кирип кетсең, досуң бир партияга кирип кетсе эмне болот ынтымагың? Сен бир партияга киресиң, досуң бир партияга кирет. Анан ынтымагың кандай болот? Ал деле өзү башка бирөө менен ынтымакта болуш керек да, туурабы? Эми азыр ошол акчага сатылып атат деп атпаймынбы? Ошол ынтымак бузулган болуп Достук четтейт экенден да, эки партияны колдойсуңар да экөөңөр эки жакта ошондо. Жок, дос, эми сен экөөң ортодо достук эмес, просто ал башкалар менен ынтымакта болуп атпайбы эми? Жакшы. Жакшы. Assalamu alaikum. Ынтымак, ырзалды ынтымак жөнүндө сөз болуп атпайбы? Биз азыркы күндө өнүгүп, асманда, чымчыктарда учканды үйрөндүк. Суунун түбүндө балыктарда сүзгөндү үйрөндүк. Бирок эмне үчүн бир туугандай болуп жашашты үйрөнбөйбүз. Мына ушул маселеде, анан бул жерде мен негизи кимдер күнөөлөйт элем, ынтымак жок. Азыркы күндө бизге ата энелердин бир күнөөсү бар да. Кайсы күнөөсү деген бизге диний тарбия бербейт ата энелер азыркы күндөчү. Ал балаң өзүң мындай башыңа келип бирөөдөн угуп, дин ислам жөнүндө таанышып мечитке келсең, балам кой эле, эртең Сирияга алып кетип калат. Үйдө эле болуп тур, сакал бакалды эртең дамбал кийип келесиң бияка дейт. Мына ата энебиз. Бизде ата энебиз туура, таза, нукура динге, ислам динге үндөсө, биз анда ынтымак, салттуу динге үндөсөчү. Ал эми сүйүү жөнүндө азыркы күндө сүйүү жок. Мисалы, сүйүү кандай болуш керек? Сүйүү бизге Аллах болгон сүйүү болуш керек. Себеп деген Аллах бизди жаратып атат.
баардык дене мүчөсү түгөл кылып берди мына сүйүү. Экинчиден ата энеси болгон сүйүү. Ата энеси эмнеге? Ата энеси бизди омуртка сыздап 9 ай бою боюнда көтөрүп төрөдү мына сүйүү. Өстүрүп чоңойту, окутту мына сүйүү. Ал эми аялдарга келгенде бизи азыркы күндө кыз жигит бул сүйүү эмес, бул жөн гана ашыктык. Үйлөнө турган аялың? Кел. Микрофон түшүп койчу, кел. Кел, бер чыга, бер. Шуну эле азыр эле. Да, бер кала. Сүйбөй эле жашай бериш керек эмне? Эмнеге ага анда үйлөнө турган аялым ким болот? Эмнеге анда үйлөнөт, сүйбөсө эмнеге алат? Ушундай эле инсандар сүйбөй туруп алат, кайра 2 айдан кийин 3 айдан кайра ажырашып кетишет. Ооба, ашыктык деп атпайсың бул жеречи. Мисалы ата энең сага ашыктык, ортодо мында ашыктык бар, сүйүү болбосо да ашыктык бар. Мисалы сен айтасың ата энең үйлөн дейт, тура, балам чоңойдуң, үйлөн эми жүрө бербей мындай. Мисалы азыр балдар 25-тен өткөндө үйлөнгүңүз келбей калат. Силер Аллах айтып атат, силер үйлөнгүлө, никеңерди мен өзүм байытып, өзүңөр сүйүүңөр ортоңор сүйүү орнотом дейт. Жубайды сүйүш керек, эмне үчүн? Сен 9 ай мындай 3 түн уктап түшүнө кирбеген балага сага келип атат кызчы, сага турмушка чыгып атат. Сен сүйлөшкөн кызың барбы? Сүйлөшкөн кызым жок мен азыр. Качан сүйлөшөсүң? Качан сүйлөшөм? Эми билбейм, Кудай буйруса сүйлөшөбүз да. Үйлөнөргө жакын 2 ай калганда. Жок, үйлөнүүгө жакын 2 ай. Жок, мен мисалы мен азыр мындай динге толук кире элекмин, бирок киргенге аракет кылып намаз окуйм, просто мындай 1-2 жолу көрөсүң, жактың уже сен адам кандай болсо, сага ошондой кыз туура келет да. Ал мисалы биз хиджаб жагынга намаз окуган кызга жолук 6 бир туганбыз биз, 6 тең. 6 бир туган мен азыр мен бияктамын, алар айылда да, бир күндө Жалал Абадта Аксыда. Күнүгө мына телефон ары менен бир жумада бир сүйлөшүп турам да. Бир жумада бир жолу. Бир жумада бир сүйлөшкөн ушул бир тууган ортосунда ынтымакты бекемдегенге күчү жетеби? Жетет, эмнеге жетпейт? Жетет. Жетпейт. Бир тууган менен ата эне менен бир күндө жок дегенде 2 же 3 жолу сүйлөшүп турушуң керек. Сиз канча жолу сүйлөшөсүз? Мен 4-5 жолу. Бир күндө 4-5 жолу. 4-5 жолу сүйлөшөм бир күндө. Айтып атпайбы, эме деп динге киргенден кийин депчи, динге киргенден кийин эсиле өзү динге бекем болсо, динге бекем кыз алыш керек, турабы? Диндеги кыздар мен көп эле көрүп жүрөм, алар балдар менен сүйлөшпөйт. Ушундай эле диндеги балдар да кыздар менен сүйлөшпөйт. Алар качан үйлөнөргө бир ай калганда эле сүйлөшүп 3-4 жолу жолугуп туруп андан үйлөнүшөт да. Азыр агай суроо бербеди Бактыгай. Ушу балким тигил Баткенден баягы келечекте колуктуң да, ушул баягы сүйүп калсаң да, анан ушу ата энең сага макулдук береби? Мындай баягы ынтымакты бекемдөө үчүн баягы бирөөнүн небереси болот, бирөөнүн жээни болот. Кандай? Ата эне. Менин ал кыз менен ата энем жашабайт да, мен жашайм. Ошол эле учурда ал кыз ата энеме кызмат кылат да. Ата энем, мен мисалы ата энем мага айтат, балам сен мисалы мен жалкоо болсом, сен балам жалкоораксың. Сен мындай менечкира кызды ал. Бизге мындай кыз керек. Деп ал өзүнүн шарттарын айтат. Сен ошого караштырасың. Балким эркек деген кызды тарбиялабаса болот, алгандан кийин делечи. Алгандан тарбияласа болот. Эгер ал кыздын дини түшүнүгү болсо, ал кыз албетте тарбияланат. Аялына баш ийет. Биз балдардын бейишибиз ата энебиз. Ал эми кыздардын бейиши бул энеси. Ата энеси кызды тарбиялап турмушка бергенге чейин ата энеси баардык милдетин мойнуна алат кыздын. Ал эми кыз эрге тийди болду. Күйөө болгон айтат, мен кызды мен сага бердим, bundan сен бунун милдетин сен тартасың, азабын сен тартасың. Сен тыңсың, жоошураак кыз ал, сен жооштуң, тыңыраак кыз ал, кичине жашап кеткенге дейт ата энеси. Жигиттерде суроо бар экен азыр, мынакей. Ошондо сизге бияк келип алыңыз, бияка. Мындай карап алыңыз. Например, аялгангачы, ошондо служанка катары эле алып атпайсызбы, туурабы? Сен эн атама кызмат кылат депчи, туурабы? Чоңдугун алганда сиз ушундай айтып атпайсызбы? Мен деген эн атама кызмат кылган калам деп. Эн атама. Мен тияктан угуп отурдум, а сиз ошонтип айттыңыз да. Ошондой караганда сиз мындай эн атама муну кылганга, тигини кылганга, мындай кылганга деп мындай санап туруп, анан кызды ошого тууралап туруп, анан мындайча түшүнгөндө мындай со стороны караганда. Ал кызды аласың, кыз үйүндө ата энесине кандай мамиле кылса, ошо сен ата энеге да ошондой мамиле кылат, ошондой кызмат кылат да. Сизден кызды ошо служанка катары эле аласып турбайсызбы мындайча? Сиздин сөзүңүздөн байкадым да азыр. Эмнеге сизди үй бүлө куруп, бала чакалуу болуп мындай ал болот да иншалла. Болот. Бирок ал деген сиз деген аны айткан жоксуз го? Мен тиякта сиз айттыңыз, мен эн атама кызмат кылганга деп. Мен, например, алгым келсе, мен өзүм немем менен алам да, эн атам, например, түштүк, түндүк мен бөлүнбөйм.
например, мага көңүлүмө жаккан кыз болсун. Жок, сен көңүлүң үчүн алып бересиңби? Жок, Эмне үчүн көңүлүмө аласың? жаккан, мен өзүм деген ошо кыз менен жашап кете алчу да, андан ары жашай алчу кызды алам мен. Жок, эмне үчүн аласың? Сен мейли бул деле жашам деп атты. Эмне үчүн аласың сен? Булго ата-энесине кызмат кылдырдың ба? Сен эмне үчүн аласың анда? Мен деген өзүм Кучакташып үчүн аласыңбы? мен кандай? Кучакташып жүрүш үчүн аласыңбы? Эмне Жок, үчүн? эмнеге мен кучакташып? Үй бүлө куруп. Бул айтпай, мен ата-энеме кызмат кылдырыш үчүн алам. Сен эмне үчүн аласың? Мен деген өзүм бактым үчүн алам, бактылуу болуш үчүн. Ата-энеме мен өзүм деле кызмат кыла алам, мындайча карагандачы. Кантип бактылуу болсуң? Болду, айтар сөзүм эле ушул да. Кантип бактылуу болсуң? Аны келип мынтип төшөктүн үстүнө коюп коюп, өзүң кызмат кыласың ага? Ошондо бактылуу болсуң? Жок агай. Анан кантип бактылуу? Мен кылсам, ал мен артыман мени көрүп анан кылабы? Мисалы сен ата-энеме кызмат кылат деп атпайм мен, сен элестет, апаң 60-ка чыгып калган, апаң кир жуп атат, сен аялың үйдө отурат, сериал көрүп, семечке чагып, ошо сен кандай акалда каласың? Жок, сен отургузбайсың да, турабы? Аялдын кыздардын эмне меси жокпу? Көрүп атат, что мында 60-ка чыккан кайненеси кир жеп отурат, анан өз үйдө отуруп алып телевизор көрбөйт, ал деле Ошо кызмат кылган да ошо ата-энеге. Барып кызмат жардамдашат да. Азыркы силердин оюңар боюнча ушул азыр мына жакшы маселе чыгып атат ынтымак боюнча. Кайненелер кызмат кылабы же келиндер кызмат кылып калдыбы? Кайнене келин эмес, бул кыздын өзүнөн болуш керек да, ал күйөөсүн да айттырбаш керек, кайненесин айттырбаш керек. Эгер өзү ошол жакшы кыз болсо, ата-энесинен тарбия көргөн, илимдүү мындай ыймандуу кыз болсо, ал даже өзүнүн кайненесине эмес, кайынсиңдисине жумуш кылдырбай баарын эле өзү кыла берет да. Мен мына жигитке суроом да, мисалы сен алган аялың, мен эмне үчүн мен сен апаңа кирин жуам? Мен ошон үчүн чыктым беле десем эмне кыласың? Кандай дейсиз? Эмне үчүн сенин апаңын кирин жуам мен? Мен ошон үчүн чыктым беле сага. Десем эмне дейсиң? Эмнеге андай? Эмне? Мына азыр бир күн турбайм дегендер бар. Сен апаң менен бир күн турбайм дегендер бар. Мисалы даже азыр кайненелер бар, тойдо айтат. Кудагый, мына биз кызыбызга 3 комната квартира алып бердик. Бүгүндөн калтырбай ошо жака көчүрүп баргыла дейт. Анан балаңды кош алып кел ошо жака. Бир күндө кызмат кылбайт. Ал баланын өзүнөн агай бала нормальный аял тандаш керек, ошентпеш үчүнчү. Жок, мына жигит айтпайт, мен сүйөм, күйөм, ошон үчүн жашайм, бакыт үчүн деп. Ошондой кыздар айтат, мен бакыт үчүн келген, мен сен атаңа кызмат кылган үчүн келген эмесмин. Жок агай. Бакыт болсо, калган баары болот агай. Сен эгерде аялыңды жакшы көрсөң, аялың сени жакшы көрсө, болобу андан ары? Жашайласың да. Жакшы көрсөң. Жакшы көрсөң эле кызмат кыла береби? Жок, эмне? Өзүнүн ой агай тарбиясына да турабы? Сен мындай сразу эле бир көрүп ала албайсыңар да, 4-5 жыл сүйлөшөсүзөр. Ортодо жок дегенде окуу мына башталды. Мына сүйлөшүп баштадың, окууңду бүткүчөктү. Гөлдөнмүн мен. Алам. Көңүлүмө жакса агай. Сүйлөшкүм келсе. Мейли, эгерде айтсачы, мен сага тием, бирок ата-энеңе кызмат кылбайм, ата-энең менен жашабайм десем эмне кыласың? Агай, жашабайм деген кыз болбойт агай. Жок, сенин бактың ачам дейт. Мен сени бактылуу кылам, бирок ата-энең менен жашабайм дейт. Агай, андай кыз көрө элекмин. Жакшы. Рахмат. Бакыт агай, сизге суроодо баяманды ат башыдан кыз аласызбы дегениңизге, анан сиз ата-энеңиздин каалоосу менен үйлөнүңүз беле же сиз өзүңүздүн каалооңуз менен үйлөнүңүз беле? Бакыт агай. Сиздики каяктан дейт да? Биринчиден ата-энем башында айткан эме депчи. Сен өзүңдүн көңүлүңө жаккан адам менен турмуш курасың депчи. Мен экөөңөрдүн ортоңорго тоскоолдук кылбайм деп. Анан ошол эле учурда кайра мезгил келген учурда сүйлөшүүлөр болгон, конечно, бардыгы тең. Анда сиз сүйүп алгансызбы? Күйүп алгам. Сүйүп да, күйүп да. Сиз чабы? Мен көп алгам. Бирөөнүн ата-энем алып берген, калган өзүм алгам. Баракелде. Азамат. Агай, жашоо биринчиден бардык эле жашоо малина боло бербейт да үйлөнгөндөн кийинчи. Анан ар бир үй бүлөдө казан аяк кагышат биринчиден. Анан ага деле сабырдуулук менен караш керек биринчиден.
бирок баардыгына эле сабырдуулук менен карай бербейсиң. Жинин келет, урушат, анан барып жарашат да ар бир үй бүлө, туурабы? Ошо? Анча мынча урушса болот, Ооба, урушса болот. Жакшы, Азамат. Силер айтып атасыздар, илгери биз ата энебиз айткан кызды алчубуз, сөзүнөн чыкпачубуз деп. Азыр силер болсо кызды түштүктөн албай түндүктөн ал деп айтып атсаңыз, биз эмне кылабыз ошондо? Мен көлдөн эле ал десем ошого макул болосуңбу сен? Биринчи. Макул болот? Иә. Мен көлдөн эле ал, сен көлдүксүң. Жок, макул болбойм. Ошого макул болосуңбу? Жок. Силер айтып атпайсыңар, ата энеңердин оюна макул болгула, кайсы кызды айтса ошону алгыла деп. Ар бир ата эне ынтымактын жоктугу жаман болду дейт да. Туурабы? Мен мисалы айтып атам, ата энеңердин айтканы менен болгула. Анткени үйдө ынтымак ошондой болот. Эгерде антпесе, сенин келиниңди кубалай берет, жактырбай кое берет. Акыры келиниң качып кетет, анан сен да качып кетесиң. Оппозиция чыгат да. Ооба. Рахмат. Кыскараак, Биринчиден жаңа түндүк түштүк болуп атат. Ата эненин ал деген алыш керек. Мисал дегенде ата эне кичинекейден төрөп бизди ушу даражага жеткиргенден кийин эми кайда ата эне туулгандан баштап эми кыз кайдагы эле ашып барса 4 жылдык таныш да алчы. Ата эне ошондон жаштарга айтарым, ата энеңердин эместен чыкпай эле ата эне айтканды алыш керек. Ата эне жакшысын тандап берет го дейм. Азамат, жакшы. Ошо бул жерде биз азыр негизи тема ырыс алды ынтымак болуп атпайбы? Мисалга мына мурдагылар ашар менен бир нерсени бүтүрөт деп атпайбы? Биз мисалы азыркы учурда деле ашар деген бүтүрөт. Азыр айылдарда мына түштүк тарапта көбүнчө болот да. Мисалга мен могу досум Баяман менен Белекти мисал кылды. Алар мен бир жерге ашарга чакырса мен барам да ал жергечи. Мен азыркы учурда эч жерде чакырбайт. Болбосо азыр мына силер могу жерде мага жакын бир тааныш болсун, ашар болсун же кирпич кылабыз десе, ошого мен барам ошого. Ушундай жигиттерибиз буйрса оңдойт. Азамат. Биз азыр болсо негизинен баарынын сөзүн угуп атсак, биз өзүбүз ынтымак жөнүндө сөз кылып атып, негизи өзүбүз азыр бири-бирибиз менен талашып, өзүбүз азыр оппозиция жолу менен ынтымакты биз чечкени турабыз да. Мен айтар элем, көбүнүн сөзүн угуп турсам, ар биринин сөзүндө илгери деген сөз жатат да. Анан илгери деген сөз кошулгандан кийин, демек биз өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп-адатыбызды билишибиз керек. Мына ошондо гана биз өзүбүздүн үрп-адатыбызды билип, биздин каада салтыбыз ушундай турбай, биз ушундай кылышыбыз керек деген түшүнүк менен жашашыбыз керек да. Анан мен өзүмдүн сөзүмдө жыйынтыктардын алдында бир философтун сөзү менен жыйынтыктагым келип турат да. Бир философ айткан экен, эгер мен бүгүн акылдуу болуп дүйнөнү өзгөрткүм келди, ал эми мен акылман болуп өзгөрүүнү өзүмдөн баштадым деп айткан экен да. Демек биз ар бирибиз өзүбүздөн өзгөрүүнү баштасак, өзүбүз ынтымактуу болуп, бири-бирибизди түшүнүп, жаман адамдан дагы жакшы тарбия алса болот да. Биз ошондой түшүнүк менен гана жүрсөк, сөзсүз түрдө ынтымак болот деген менде ой бар. Рахмат, Азамат. Жакшы. Бакыт агай. Артыңыздагы кызды бир сүрөт коюңузчу тиги. Ким? Чегирбай. Кел. Айт бол оюңду. Кыска 10 секунд. Мына силер айтып атпайсыңарбы, мисалы 2 жаш сүйүшүп үйлөнүшөт, анан 2 айдан кийин ажырашып кетет депчи. Мунун себеби менин оюмча, булар эме болуп атат да, сүйүшөт, бирок баш кошкондо булардын үй бүлөдө ар кандай башында кыйынчылыктар болот да. Анан ошол кыйынчылыктардан булар өтө алышпай мындай чыдамкайлык жок да, анан ошон үчүн ажырашып кетет болуш керек деп менин оюм бар да. Ошондой ойбу, сиздин сүйлөшкөнүңүз барбы? Жок. Жок. Буюрса ошол сабырдуулук сизге да. Сабырдуулук болуш керек да ошо. Анткени ооба, кичине чыдап коюш керек, анткени чыдап койсоң ошол оор убакыт деле өтөт да, оор учурлар өтөт да, эми баары жакшы болуп кетет да. А просто азыр жаштар деген ошол чыдабай атабы? Ошо чыдабайт, анан ошон үчүн ажырашып кетишет да. Мен ушул бүгүнкү тема абдан жакшы тема да, себеп дегенде ырыстын алдында эмне турат деген суроо болуп атат да. Ырыстын алдында демек ынтымак турат экен. Биз 5 панжа бөлөк бирек бир, баарыбыз бөлөк тилек бир дейт, баарыбыздын бүгүнкү сүйлөп аткан сөзүбүз ынтымак болот. Демек ынтымак жөнүндө мен бир сөз айтып келип атат. Барпы Алыкулов агабыздын бир жакшы термеси бар да. Ынтымагы бар элдин таалайы бага ачылат, ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат.
ынтымагы бар элдин катар конот айылы, ынтымагы жок элдин эч билинбейт дайыны депчи. Ансагандай ынтымак бар жерде, мына ынтымак деген эмне деген суроодо бизге ал көрүнөбү, колго кармалабы дейт, туурабы? Демек ынтымак деген эмне? Ынтымак деген демек эки бир туугандын ортосунда бири-бирине болгон ишеним, оң колуңдан ачуусун сол колуң менен басуу, мисалы үчүн сабырдуулук, мисалы үчүн мына ушунун баардыгы тең үйгө келгенде бири-бирине болгон сый мамиле, ата-эненин айткан тилегин сөзүн угуу, жана башка мына ушул сыяктуу көрүнүштөрдүн баардыгы тең мен ойлойм булардын баары биздин ынтымагыбызды бекемдейт депчи. Демек Кудай буюрса, бизде азыр мамлекетте дагы, элдин ортосунда дагы, жаштардын ортосунда дагы, баарыбыздын ортобузда ынтымак болсо, демек бизге ырыскы кут асмандан өзү эле жаап турат да. Ошондо да ошондой деп түшүнөбүз. Ошол ынтымакка чакырып. Агай, рахмат. Ырызалды ынтымак деп айтат. Ошол ынтымактын алты ыйман. Ыйман болсо, ошондо болот да ынтымак. Биз ыймандуу болсок, анда баарыбыз жакшы бир тууган болобуз, жакшы мусулман болобуз, жакшы адам болобуз. Акча үчүн, дүйнө үчүн сатылбайбыз, сатпайбыз, ага көп кызыкпайбыз. Мына азыр бүт баленин баары эмне? Акча. Бийлик үчүн сатып атат, атып атат. Бүт балекеттин баары жазып атат, сатылып атат. Бир партия келет, 1000 сомдон беребиз, тиги партия сатылат. 1,5 миңден берсе, экинчи партия сатылат. Ошонун баары эмнеден? Ошонун баары ыйман жоктон. Бизде ыйман жок болот. Эң негизгиси. Ыйман болсо, эч кандай проблема болбойт. Ошондо биз бири-бирибизди ойлойбуз. Чөнтөктөн мурда, өзүбүздөн мурда биз бир туугандарыбызды ойлойбуз. Ата-энени ойлойбуз. Ал эртең кандай болот деп. Мени бакпады беле. Ушулар мени чоңойтуппады беле ушулар. Деп ошон үчүн сүйүүңө да алданбайсың. Акчага да алданбайсың, эч нерсе алданбайсың. Мына ошон үчүн баарыбызга эмне керек? Ошо баарыбызга ыйман керек. Азыр мына жана демократия деп бизди бүт баарыбызды мушташтырып, талаштырып, партияларга бөлүп, секталарга бөлүп, түрлүү маданиятка бөлүп, ошон үчүн мына ынтымак жоголду. Үйдө да жоголду ынтымак. Көчөдө да жоголду. Мына ошо баарыбыз ыйманга келсек, иншалла ынтымак болот. Мен айтарым, 1000 жылдап Кыргыздын тарыхында көтөрүлүш болгон эмес, урматтуугандар. Көтөрүлүш болгон эмес биздин эмеде. Биздин тарыхыбызда революция болгон эмес эч качан. Төңкөрүштөр болгон эмес. Бизде уралардын арасында болгон, бири-бирине капа болуп калып, жилик бербей койсо, же төбө-тейи туура эмес кийиziп берип койсо, ошондо байлар анча-мынча чатакташып кеткен. Бирок бизде эч качан революция эмес. Мисалы, мына Россиянын тарыхында 1000 көтөрүш болуптур, 1000. Дыйкандардын 1000 көтөрүшү. Бизде бир да көтөрүш болгон эмес. Бир да революция болгон эмес. Баары бир туугандай болгон, бай кедей бир туугандай жашаган. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип, жаштардын оюнан, коноктордун оюнан жакшы чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Ушул эл үчүн, мекен үчүн кызмат кылган биздин аталардан, агалардан Кудай буюрса биздин жаштар келечек муун үлгү алат. Ошондой болсо дагы элди экиге бөлгөн, бөлүп жарган биздин чоңдорубуз, чиновниктер жок болсун деп тилек кылабыз. Ушул Кыргызга өзүнүн данышмандуулугу менен, акыл насааты менен айткан аксакалдарыбыз көп болсун деп тилейбиз. Элди экиге бөлгөн аксакалдарыбыз жок болсун деп Кудайдан тилек кылып, эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясынын жаштары сиздерге сүйлөп беришти. Ынтымак менен бир болсок, ырыс кешик кут конот. Пейилди кенен кармасак, ыймандуу заман туш болот деп айткандай, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жаштарыбыз келечекте ушулар коомду, өлкөнү оңдойт деген ойдобуз. Кийинки оодон амандашканча саламатта калыңыздар.